Жапаров ушул өлкөбүздү жашылдандыруу иретинде Жашыл мурас улуттук долбоорун кабыл алган болчу. Быйыл ушул долбоордун негизинде 6 миллионго жакын көчөт Кыргызстан боюнча отургузулган экен. Бул да болсо бул жакшы жышаан. Анан мына жаңы жылдын алдында көпчүлүктөр ушул мыйзамсыз иретте уруксатсыз бал атыларды кыюуну дагы башташат. Биз аларды браконьерлер деп дагы атайбыз. Ал эми экология министрлиги жаңы жылга карата ушул бал атыларды кыйбоого чакырык жасады. Бүгүнкү күндө ушул даризде маек куруу үчүн эфирибизге атайын адисти чакырган болчубуз. Анда кененирээк маек куруу үчүн инсаныбызды тааныштырып өттөлү. Бакыт Чороев, биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы. Бакыт мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Таңыңыз менен. Негизи эле алгач ушу маегибизди токойдун мааниси тууралуу баштасак. Адам баласы үчүн. Адам баласы үчүн токойдун мааниси өтө терең. Себеби ушул токой биринчиден биздин кадимки эле дем алып аткан кычкылтекти бөлүп чыгарат. Өзүнө көмүр кычкылтегин сиңирип алып мына автомобилдерден чыгып атат, жана башка түтүн, ыш жана башкалардан сиңирип алып, тазалап берип бизге кадимки дем алып аткан кычкылтекти чыгарып берет. Ошондой эле эң башкы касиети да суу ным топтоочу касиети бар. Ошонун негизинде тоолорду эрозиялардан сактайт, кыртыштарды, жана талааларда шамалдын жанагындай башка кесепеттерди зыяндуу ошолорду токтотуп, экинчи жагынан эстетикалык жагынан дагы, эс алдыруу жагынан дагы, ден соолукту чыңдоо багытында дагы эң көп касиеттери бар да. Биздин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги ушул жаңы жылдын алдында дагы жыл сайын өзүнүн буйругун чыгарат. Ушул жаңы жыл мезгилинде мыйзамсыз кыюуларга бөгөт коюу максатында. Мунун максаты ошол токойлуу участоктарды, жашыл аймактарды биринчиден жөн эле сактап калуу эмес, эл калк арасында да түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Кыйбабынын мыйзамсыз иш аракеттерди токтотуунун алдын алуу максатында жерлерде биздин экологиялык техникалык кызматы, биотүрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо боюнча департамент ар бир облуста регионалдык башкармалыктар, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын курамына кирген парктар, коруктар бар. Ошонун бардыгына буйруктун негизинде көзөмөлдү күчөтүү үчүн атайын иш-чаралар уюштуруп, иштерди жүргүзүү аракеттери жүрөт да. Учуру менен ошол жергиликтүү маалымат массалык каражаттары менен, жергиликтүү бийлик менен, ошондой эле укук коргоо органдары менен биргелешкен рейдтерди уюштурат, убактылуу тосмолорду уюштурушат. Ошонун негизинде эң башкы максатыбыз ошол эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек болот. Сиз белгилеп кеткен Жашыл мурас өнөктүгү улуттук компаниясы 2022 жылы алгачкы жолу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусу менен Аларча паркында башталган алгачкы кадамдар. Ошондо жогорку кеңештин жана министрликтердин курамынын биринчи аракеттери менен 2022 жылы 4,5 миллион көчөт отурулганда Кыргызстан боюнча. Анан кийинки 23 жылы 7 миллион план коюлуп, 7,5 миллион көчөт тигилген. Быйыл 2024 жылы ошол Жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында 8 миллион көчөт тигүү белгиленсе, азыркы учурда 8 миллион 147 көчөт. Мында көбүрөөк экен демек. Көчөт отургузуу, эми бул көчөттөрдү отургузуп коюу эле биздин максат эмес. Ошонун өнүмүнө көңүл буруу керек да. Ошон үчүн бардык жерлерде жооптуу адамдар ошол көчөттөрдү тигүү боюнча, багуу боюнча өздөрүнүн аймактарында бекитилип берилип,
камы көрүү иштери болуп жатат. Азыр ушу биздин да максатыбыз ушу 25 декабрга чейин жалпы жыйынтыгын республика боюнча чыгарып, анан коомчулукту анан тааныштырып, өзүбүздүн мамлекеттин жетекчилигине дагы ошол отчет тапшыруу болуп эсептелет. Жакшы, Бакыт мырза, айтсаңыз, азыр болсо жаңы жыл алдында мындай өстүрүлгөн жандуу дейбизби, балатыларды атайын көчөтү менен саткандарды шаарлардан көрүп калабыз да. Бул кайсыл жактан алып келинген балатылар көп учурда? Ийне жалбырактуулар десек, Туура баамдаттырсыз. Азыр учурда биздин Токой кызматынын дагы жамааты, ошо Токой кызматынын чыгарылган буйругунун негизинде Токой чарба жерлеринде биз сыяктуу эле көзөмөлдүү күчөтүү иштерин жүргүзүп жатат. Алар өзүнүн аймагында дагы өздөрүнүн багыты боюнча Токой питомниктерин өстүрүшөт. Токой питомниктеринде ошо ийне жалбырактуу жыгач бадалдардын ар кандай породалары, түрлөрү өстүрүлөт. Алардын да бир максаты ошол көчөттөрдү элге дагы сатуу, атайын баягы өздөрүнүн суюлтуу иштери да жүрөт. Питомниктерди атайын да өстүрүүлөр болот. Ошого тектеш эле жеке менчик азыр чарбалар дагы уюштурулган. Алар дагы өздөрүнүн питомниктерин атайын ушул багытта көчөттөр менен калкты, башка мекемелерди камсыз кылуу максатында иштер жүргүзөт. Ошонун натыйжасында алар ошол көчөттөрдү, ийне жалбырактуу көчөттөрдү түбү менен, топурагы менен, тамыры менен алып келип базарларга же болбосо мекемелер менен келишим түзөбү, ошентип таратуу аракеттерин кылышат. Алар деле өздөрүнө кошумча киреше табуу, кайра ошол питомниктерин күчтөп негизи уруксат берилген турбайбы ошондо? Ага, уруксат бар. Ага эгерде алуу мүмкүнчүлүктөрү бар болуп калса, атайын ошо Токой кызматынын сайттары бар. Ошол сайтка кирсе, ар бир жердин өзүнүн ыңгайына жараша көчөттөрдүн да баалары ошол сайттарында илинген да. Мисалы, мен ар бириникине токтолуп баланча сом деп айтып кете албайм. Жалпы айтып кетсеңиз болот. 1000 сомдон жогору болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, эң төмөнкү баасы 1000 сом болсо деле эмге кетип атат да, ошону өстүрүп, аны уруктан сээп өстүрүшөт. Кенедейинен баштап анан 10 чак жыл өсүп калгандан кийин чоңураак балатыларды алып үйгө тигип койсо, жанагындай жаңы жылдык шаң шөкөттөрдү өстүрүп туруп, балдарга деле бир жагынан экологиялык тарбия болуп калат. Ал жөн эле алып келип ыргытып ийди эмес, аны кайра короосуна бир көрүнүктүү жерге тигип койсо, кийинки жылы деле ошону тегеректеп балдардын да эсинде калгыдай бир жакшы белек болуп эсептелет деп ойлойм да. Анан кыргыз улутубуз бийик улут деп эсептеп келем, себеби ал кичине чагынан эле ошо табиятты сүйүүгө тарбиялап келет да, бала чаканын баарын. Акылына саатты айтып, кулагына да коет. Жакшы адамдын артында бак калат, жаман адамдын артында так калат деп белгилеп кетишет да. Манас атабыздын осуяты деле үндөп атпайбы? Эми негизи кыргыз сөзү менен тарбиялаган да бул жагынан алганда. Табият менен таттуу мамиледе болуу деп, мына ушунун баары эле эл үчүн тарбия. Анан дагы эскертип кете турган нерсе, ошо биздин ушул баягы атууларды, юридикалык жактарды, ошо мыйзамсыз кыюуларды да кароо жаатында да атайын 2013 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бекитилген 224-чү. Эгерде шоктук кылып, кыйып алып анан пайдаланам деп жанагындай биздин аракет кылып аткан кызматчылардын колуна түшүп калса, андан эч деле пайда таппайт. Мисалы, базар баасында бир балаты сатылып атса деп коелу, ошо кыйып келген. Мисалы да, мисалы бир 2000 сомго сатып алып деп коелу. Ошол базар баасында 2000 сомду 10 эсеге көбөйтүп коюп 20 000 сом төлөп, ага кереги деле жокко. Ошон үчүн андан көрө мыйзамдуу сатып алса, жана питомниктерден алган түбү менен көчөттөрдү алып келип, эгер ошончо эле койгусу келип атса, болбосо альтернативдик негизде мына жанагындай пластмасса балатылар жасалма, каалагандай өлчөмдө, каалагандай бийиктикте чыгарылып атпайбы? Ар бирибиз эле эгерде балдардын көңүлүн алабыз десек, ошондой мына
сиздерде эле бир көркүнө чыккан сонун балатылар турбайбы? Биз үлгү бололу дебесизби? Үлгү бололу ошо. Жакшы. Бакыт мырза, анан балатылар жанагы түбү менен алган бул башка, анан бутактарын сындырып алып саткандар дагы азыркы убакта көбөйдү да. Ийне жалбырактууларын, бутактарын көрүп, анан көрктөндүрүү иретинде өзүнчө сатып жатканын дагы көрүп жатабыз. Бул дагы мыйзамсыз да негизи. Эми токой чарбаларында дагы ар кандай иштер жүрөт. Мүмкүн ошол кыюу жүргөн жерлерде жанагы анс деле түшүп калат, сынат. Ошондой жерлерден алса келишим түзүп, анда уруксат анан атайын сындырып келип баягы зыян келтиргендик бул табиатка зыян келтиргендей эле болуп эсептелет да. Ага уруксат, жол берилбейт. Кечээ карап көрдүм, ошол сиздердин сайттарда дагы сиз айткандай баалары толук жазылган экен, анан кандай туура отургуш керек экендиги тууралуу дагы ошо YouTube аркылуу көргөзүлгөн экен да. Ушул тууралуу да көрүүчүлөргө айтып берсеңиз болот. Ошол өлүп калбаш үчүн туура кам көргөндү дагы абдан маанилүү болуш керек. Абдан туура айтасыз. Көчөттү тигүүдөн буруп жерди ошол туура аныкташ керек. Жерди ошо түбү менен отургуза тургандай кеңдикте терең казып, өлчөм менен казып, анан көчөттү отургузгандан кийин биз азыр түбү менен деп айтып атпайбыз, тамыры менен. Аны абдан жакшы отургузуп, туура отургузуп, түз отургузуп. Топурак кандай болуш керек? Топурак мүмкүнчүлүк боюнча кара топурактуу болсо абдан жакшы болот да. Эми баягы ар бир нерселер өзүнүн тамак ашын эңсейт да, азык менен жакшы кам болуусун эңсейт. Кээ бир топурактар бош топурактанса чаптап калып өстүрбөй калат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо ошо кара топурактуу аралаштырып, азыр атайын дагы кошумча сатылган топурактар бар, баягы кошумчалар. Ошолор менен отургузса да жакшы өсүп кетет. Туура маалы менен сугарыш керек да. Бул деле көчөттөр деле жаш бала сыяктуу да. 1 жаштан 5 жашка чейин аябай карап, көңүл буруп, маалында азыктандырып туруп, андан кийин 5 жылдан кийин эле өзү мындай биздин балдар эле чуркап кетет го. Ошо сыяктуу эле көчөттөр деле оңой менен моюн бербей калат, ар кандай тоскоолдуктарга өсүп кете берет да. Анан эң башкысы ошо сугат маселеси, анан коруу маселеси да. Анан жакшы тигип коюп туруп таштап койсок малдар болот. Ошолор үзүп, жеп же жөөлөп зыян келтирет. Ошон үчүн бардык эле жерде азыр мисалы жашыл мурастын алкагында эле биз үгүт насаат иштерибизди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн бир себеби ошо убактылуу ошо тосмолорду сөзсүз коруу маселесин дагы колго алса деген ой болуп атат да. Себеби бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө азыр мына климаттын өзгөрүшүнө карата татаалдыктар жаралып, ошонун күрөшүүнүн бир чарасы катары ошо жашыл массаларды, жашыл массивтерди көбөйтүү болуп атат. Биз сыяктуу эле мына Монголияда миллиард бактарак деген кошунабыз. Өзбекстанда Яшыл Макон деген. Мунун баары тең эле өздөрүнүн эртең эл үчүн, жер үчүн кам көрүү болуп эсептелет. Өзбектердин дагы бир жакшы ой пикири жана Арал деңизинин жээгине чейин алып барып ошо талаа жерлерин дагы ушундай көрктөндүрүп, нымдуулукту топтоо, жерлерди өздөштүрүү максатында. Монголдордуку деле жанагындай чөлдөрүн, аларда чөлдөр дагы жылып турат эмеспи, кумдары. Ошолорду шамалдарын токтотуу, чөлдөрдүн жылуусун да токтотуу үчүн. А биздики салыштырмалуу аларга караганда мына бийик тоолуу өлкө болгондон кийин биздин президенттин да ошо демилгечиси бийик тоолуу мамлекеттердин кызыкчылыгын коргоп, улам жаңы демилге менен чыгып атпайбызбы? Көңүл бургула, биргелешкен иштерди жазайлы деп. Себеби бизде дагы ошо табиаттын катаклизмдери дагы ошо негизи ошо токой жыш болсо сел дагы азаят дейт, ошо жерлердин баягы деградациясы аз болот, эрозиялар аз болот, өзүнчө бир микроклимат түзүлөт да. Мына азыр болсо байкалып эле атат, тигинен жогору карай жылуу тенденциясы көрүнүп атат да.
мурунку төмөн жактары нымдуураак жерлер болсо алар кургап атат, а жогору жактары мөңгүлөр жылып, азайып, мурун өспөгөн жерлерге азыр өсүмдүктөр өсүп, бул токойлор деле акырындан ошого ылайыкташып, алар да жыла баштайт. Анан мунун баардыгын кайра ылдый жагы кургакчылыкка айланып атпайбы? Ошон үчүн ушул кесепеттерден жалпы дүйнөлүк коомчулук күрөшүү аракеттерин кылып атат. Ошон үчүн биз дагы жаңы жылдын алдында чакырыгыбыз ошол. Министрлик элдин бейпил, жакшылык, тынччылыкта жашоосу менен, табият менен таттуу мамиледе болуп, Кыргызстаныбыздын гүлдөп, өсүп, жашыл аалам болушун тилейбиз. Элибизге да ошо эмдиги жылдагы ушундай мыкты жетишкендиктер болуп, бири-бирибизди кам көрүп, ынтымакта жашап, өнүгүү жолунда болууну тилеп кетмекмин. Рахмат сизге, Бакыт мырза. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен сөзүңүздү да жыйынтыктап койдуңуз окшойт. Биздин убакыт дагы чектелүү экен. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сөзүбүздүн башында дагы белгиледик элек, жаш активисттер коопсуз жаңы жыл акциясын уюштуруп жатыптыр. Бул жакта ушул пиротехникаларды туура колдонуу же болбосо такыр эле колдонбой коюу, бул коопсуз жаңы жылга дагы ушул балатыларды мыйзамсыз кыйбоону дагы чакырып кошуп кетмөкчүбүз. Улуттук биринчи канал менен болуңуздар. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге жаш балдарга туура тамактанууну үйрөтүү тууралуу айтып бермекчибиз. Жаш балдардын көпчүлүгү зыяндуу тамак аштарга, ар кандай кызыккан таттууларга кызыгышат. Ал эми